Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчилиги мекемедеги коопсуз кызматы менен бирдикте коррупцияга каршы жана нефть урдуунун алдын алуунун чечкиндүү аракеттерин көрүп жаткандыгы талашсыз. Мунун бир фактысы катарында Кочкор Атадан Жалал Абаддагы нефтини кайра иштетүүчү заводко кеткен нефть куурулары аркылуу урдоо фактылары болуп, күнөөлүүлөр табылып, укук коргоо органдарына өткөрүлгөн жагдайды айтууга болот. Бирок арадан 1,5 айдан ашык убакыт өткөнү менен тиешелүү органдар тарабынан күнөөлүүлөргө чара көрүлө элек. Пока ресурсы бардык вещественный доказательстволор, башка нерселердин баары жок кылып жүрүштү, урлар качып кетип калды. И ал министрдин жөнөткөн адамдарын баары бир алар Бишкектен келгени менен бул жерди жакшы билбейт. Местный өзүбүздүн жергиликтүү милицияларыбыз аларды башка жака буруп, башын айландырып, туура эмес информация берип, кайра мени күнөөлөгө аракет кылып атышат. Күнөөлүүлөргө чара көрүүнүн ордуна кайра өзүн күнөөлөп жатышканын айтат нефтини кайра иштетүүчү заводдун коопсуздук кызматынын башчысы Рашид Сулайманов. Мына Фейсбуктан чыктым, чыгарышты мени. 300 тоннадан ашык нефтини өзү урдап алып туруп, анан кийин кайра бирлерге шылтап атат деп. Ошон үчүн мен дагы аргасыз болуп, мына силерге дагы интервью беришке аргасыз болуп атам. Бул кылмыш иши боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин жеке көзөмөлүндө болуп жаткан иш. Учурда дыкаттык менен оперативдүү иштер уланууда. Бул кылмыштын бети ачылары менен кошумча маалыматтарды билдиребиз. Бул маселе бүгүнкү күндө коомчулукту да кайдыгер калтырбай жаткандыгы маалым. Алардын арасында ички иштер кызматын иштеп, азыр эс алууда жүргөн милициянын ардагерлери да бар. Бизде илгери мындай мамлекеттик казына эмес, бирөөнүн короосуна ууру кириптир деп сигнал түшсө, мен сузакта иштегенмин көпчүлүгүндө. Кээде бир 70-80 милиция бар эле, бир 10 чакты эс алганы дежурналар калбаса, 60-70 көчүп барчу элек. Моментальный. Ал эми милициянын ардагери Сейиталы Жаналиев да өзүнүн ички иштер кызматындагы көп жылдык тажрыйбасына таянып, мурда кылмыштын изи суу электе ачылган жагдайлар көп болгонун белгилейт. Изи калбаган кылмыштардын бети ачылган илгери. Бирөөдү уруп кетиптир, бирөөдү өлтүрүп кетиптир, такыр бирөөдүн үйүн урдап кетиптир деген. Анан эми азыр ошо Рашидтин сөзү менен ишенсек, колуна кармап берген адамдарды, машинелерди баарын жок кылдырып, анан кийин ал бияка качып кетиптир, бул бияка качып кетиптир деген сөз. Бул өзү кош көңүлдүүлүк дейми? Ал кош көңүлдүүлүк орусча айтканда халатыңыз болот. Реформанын жоктугуна байланыштуу ушундай нерселер болуп атат. Себеби ушул беспредел деп коебуз. Беспредел бүгүнкү күндө дагы өзүнүн күчүн жоготкон жок. Ал эми Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору Мыктыбек Турдукулов нефть урдоо фактысы боюнча маселе токтоп калбагандыгын, бүгүнкү күндө иликтүү иши жүрүп жаткандыгын белгилейт. Иш боюнча күнүгө тапшырмалар болуп, күнүгө багыттар боюнча иш жүргүзүп жаткан бизге маалым. Сөзсүз артынан иликтөө иштери жүрүп атат, токтоп калган жери жок. Кайдыгер дегенден такыр алысмын. Ал мекеменин кызматы аралашкан деп айтылгандар боюнча ачык пикирин билдирген жок. Ал эми орган адамдарда аралашкан деген көз караштар боюнча Атайын ички иштер министрлигинин алдындагы ички иликтөө кызматы териштирүү иштерин жүргүзүп, бирок далилдүү немелерди таба алган жок да. Мамлекет башчысы коррупцияга каршы чечкиндүү кадамдарды жасап жаткан азыркы учурда мамлекеттин байлыгына суу колун салгандардын эмдигиче жазага тартылбай жатышы албетте укук коргоо органдарында шектөөнүүлөрдү жаратышы ачык эле белгилүү. Ошондуктан коомчулуктун пикирине таянсак, убакытты созбой тезинен күнөөлүүлөрдү таап, чара көрүү зарыл деген ой туулат.